Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө шаршемби Супер ТВда Сереп Чекиткейчи сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен таныштырабыз. Бишкек шаарында уу коргошунга ууланган 4-чү адам ооруканага түштү. Бул маалыматты Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы тастыктады. Билдирүүгө ылайык, бейтап тундурманы 5 күндөн бери үйүндө ичип жатканын айткан. Учурда ал Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жатат. Абалы туруктуу. Ушуну менен борбор калаада уу коргошунга ууланган 4-чү бейтап катталганы маалым болду. Кечээ аталган ооруканага 71 жана 67 жаштагы жубайлар түшүп, алдын ала диагнозу аконитке уулануу, аритмогендик шок деп коюлган. Ошону менен катар Бишкектеги тез жардам бригадасы тарабынан 1958-жылы туулган жаран кардиология жана терапия боюнча улуттук борборунун жандандыруу бөлүмүнө өтө оор абалда жеткирилген. Ага алдын ала белгисиз зат менен уулануу диагнозу коюлган. Президент Садыр Жапаров Чыңгыз Айтматовдун үй-бүлөсүнө, жакындарына жана туугандарына улуу жазуучунун жубайы Мария Айтматованын дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтты. Мария Айтматованын дүйнөдөн кайткандыгы жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул анын үй-бүлөсү жана туугандары үчүн гана эмес, баарыбыз үчүн чоң жоготуу. Мария Айтматова биздин эсибизде камкор эне, үй-бүлө очогунун сактоочусу. Ошондой эле Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө даңазалаган улуу жазуучунун жашоосундагы сүйүктүү жары жана ишенимдүү жубайы катары түбөлүккө калат. Айтматовдордун үй-бүлөсүнө, жакындарына жана туугандарына дагы бир жолу терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди президент. Мария Айтматованын жакындарынын айтымында, Айтматова жугуштуу оорулар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө көз жумган. Бүгүн 20 апрелде сүйүктүү апабыз Мария Урматовна жугуштуу оорулар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болду. Апам боорукер, акылдуу аял эле. Биздин үй-бүлө үчүн орду толгус жоготуу, деп жазды анын келини Сабира Айтматова. Буга чейин келини үй-бүлөсү менен коронавируска чалдыгып калганын жазган эле. Айзада Канатбекова киши колдуу болгон жердин сүрөтүн жарыялаган 3 милиция кызматкери жазаланды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Социалдык тармактарга тарап кеткен сүрөт, анын ичинде кылмыш катталган жерге ташталган медициналык колкаптар боюнча фактынын негизинде кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Иликтөөнүн башкы максаты милдетин так аткарбай көңүл кош мамиле жасаган кызматкерлерди жоопко тартуу болгон. Айзада Канатбекованы 5 апрелде уурдап кетишкен, ал эми 7 апрелде анын жансыз денеси Таладагы унаанын ичинен табылган. Айзаданын туугандары милиция кызматкерлерин шалаакылыкка айыптап жатышат. Кечээ Бишкек шаардык милициясынын 102 кызматына Жумабек жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде өспүрүм кыз адашып жүргөнү тууралуу маалымат түшкөн. Айтылган дарекке милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери барып маалыматты тактады. Адашып жүргөн 2007-жылы туулган кыз экени аныкталды. Ал 12 апрелде Ош облусунун Өзгөн районундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп, издеп табуу боюнча ички иштер органдарынын өздүк курамына багыттама берилген. Кайгылчулар кызды туугандарына өткөрүп берүү үчүн Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө жеткиришти. Ал арада дагы бир өспүрүм кыздын жоголгону маалым болду. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери 2004-жылы төрөлгөн Абденова Динара Русланбековна аттуу кызды издеп жатышат. Ал Маловодная айылындагы үйүнөн 3 апрелде чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Анын бою 165-170 сантиметр чамалуу, чачы узун, кара. Ошол күнү кара түстөгү куртка, кара түстөгү кыска юбка, көк түстөгү кофта, ак өңдөгү спорттук бут кийим кийип жүргөн. Расмий маалымат боюнча Динара Абденова буга чейин бир нече жолу үйүнөн качып кетип, милиция кызматкерлери тарабынан табылган. Айрым маалыматтар боюнча ал учурда борбордогу кафелердин биринде официант болуп эмгектенүүдө. Динара боюнча маалыматы бар жарандар Сокулук райондук ички иштер бөлүмү менен байланышса болот. 2020-жылы өлкөгө келгендерге караганда башка жака туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткендердин саны көп болду. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттен билдиришти. 2020-жылы Кыргызстанга туруктуу жашоо үчүн 1000ге жакын адам келген, ал эми 5800 адам өлкөдөн чыгып кеткен. Ал эми мурдагы жылга салыштырмалуу өлкөдөн чыгып кеткендердин саны 21%га төмөндөгөн. Тагыраак айтканда 2019-жылы 7600 адам мекенинен кетип калган. Мындан тышкары 2020-жылы туруктуу жашаган жерин алмаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары башка мамлекеттин аймагына чыгып кеткен жарандардын санынын кыскарганы белгиленди. Мурдагыдай эле мигранттар үчүн туруктуу жашаган жерин тандоо планында басымдуулук кылган мамлекеттер бул Орусия жана Казакстан.
Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.